Бүгін интернет айдыңында Республика Ата жұрт фракциясының депутаты Болотбек Ибраимжанов талқуда. Ал түнкі жана таңқы намаз учурунда айтылған азан коомчулуктун уйкусун бузуп жатканын айтып чыккан. Катуу айтылған азандын үнүнөн балдар түн уйкудан калып, эртең менен мектепке кеч чыгып жатканынан кеп салды. Өзү норма бар экен, санитардык норма саат кечки саат 11-ден эртең менен саат 7-ге чейин тыюу салынат экен. А бизде түнү дагы күндүз дагы 40 децибел екен, 40 емес, бұл жерде бір 140, 240-қа чейін айтып, айбай елдердің тынчын алып, балдар уктабай, мектепке бара албай. Азандан тышкары депутат ресторан, кафелерден чыккан музыканын үнүнө дагы кечкисин тыюу салууну сунуштады. Ош шаарынын тургундарынын арыз муңунда балдар сабак окубай эле ырлардын репертуарларын жаттап бүткөнү жазылган. Тос бергенде кимден кийин келсе, кимде бергенде билебиз дейт. Балдар медицинасы өзгөчө спецификага ээ. Андыктан бул маселеге олуттуу мамиле талап кылынарын депутат Айсулуу Мамашева көтөрүп чыкты. Ал келечек ээлеринин саламаттыгына өкмөттүн көңүл буруусун суранды. Эл өкүлү белгилегендей, мектепке чейинки жана мектептеги медицина маселеси чет өлкөлөрдө приоритет катары маани берилет. Дошкольная и школьная медицина в Кыргызстане. Аталган мекемелерге медициналык кызмат көрсөтүү саламаттыкты сактоо министрлигинин кароосунда болгонуна карабай, көңүл сыртында калып келет. Бүгүнкү күндө мектептер менен бала бакчаларда тиешелүү медициналык жабдуулар, тиешелүү шарттар, кадр маселелери чечилбей келүүдө. Аймактардагы мектептерде болсо медициналык кызматкердин өзү жок. Окуучулар айылдык ФАПка кайрылышат. Жыл башында 100 мектеп долбоору менен бирге мектептерди курууга арналган бир нече долбоорлор ишке кирген. Тилекке каршы жерлердеги курулуш иштери башталган көпчүлүк мектептер каржылоо жоктугунан бүткөрүлбөй токтоп турат. Бул боюнча депутаттар ар жыйында айта берип чарчашканын белгилейт. Мен өкмөткө кайрылат элем, эгер ушул курулуш башталган мектептерди бүтүрүү 2016 жылы пландашып бекитилген болсо, ушул тез арада ушул каржылоону тездетип, өзүңүздөргө белгилүү болгондон бир айдан кийин уже кыш келет. Жок дегенде быйыл ошол мектептердин чатырларын жаап койсок жакшы болмокта. Мамлекеттик курулуш агенттигинин кат келген, жылдын акырында Минфин чечип атат, 16 миллион акча каралып берет деп. Биз булардын катын негизинде элге барып айтып, уже калпчу болуп атабыз да. Мектеп маселеси менен кошо өлкөдө бала бакча көйгөйү да чечилбей келет. Маалыматтарга таянсак, мыйзамсыз менчиктештирилген 53 бала бакча мамлекетке кайтарылып берилген. Бирок каражат жоктугунан анын көбү пайдаланылбай турат. Бишкек шаарын алсак, бүгүнкү күнү Октябрь район салык кызматы, Октябрь райондук соту, Ленин район салык кызматы, 1-май район салык кызматы ошолордун баары тең типовой бала бакчаларда жайгашкан. Бишкек шаарынын мэриясына бир тапшырма катары берсеңиз, альтернативный бир имараттарды карап, ошол типовой садиктерди берсин кайра шааргачы. Хотя бы мамлекеттик биздин жана кызматкерлерди башка бир жерге көчүрүү боюнча, мына так мен тапшырма берип атам, ошого бир жооп берсеңиз. Бюджетти аныктоодо ушул сыяктуу мекемелерге көңүл бурулуп, каражатты максаттуу пайдалануу сунушу берилди. Анткени менен эл өкүлдөрү жерлердеги орчундуу көйгөйлөр боюнча аткаруу бийлигинен жалаң шаблондуу жооптор келип түшөрүнө нааразы. Өкмөт коюлган маселелердин приоритеттүүлүгүн салмактап, ошого жараша көңүл бурулуусу кошумчаланды. Жанагүл Тазабекова, Руслан Кубанычбек уулу, Пирамида.